Саламатсыңарбы балдар, Кутманды күнүңөр менен онлайн сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабактын темасы автомат Калашников АК-40. АТБ сабагы 10-11 класстар үчүн. Сабагыбыздын максаты автомат Калашниковдун түзүлүшү жана анын тарыхы боюнча жалпы маалымат алабыз. Жарым чачып кинону үйрөнөбүз. Автомат Калашниковдун кыскача тарыхына жолугурсак, Михаил Тимофеевич Калашников 1919 жылы 10 ноябрда Орусиянын Алтай аймагынын Турия айылында туулган. Үй бүлөдө 17 бала болгон. 1938 жылы Кызыл армияга чакырылып, аскердик кызмат өткөргөн. Аскерде жүрүп танк алып окуу жайын аяктап, курал чыгаруучу заводдо эмгектене баштайт. Бул аты мекендик согуш башталып кетип, фронтко жөнөйт. Согуштан оор жаракатталгандыктан узак мезгилге чейин госпиталда дарыланып калат. Дарыланып жүрүп, совет аскерлери корккондугунан эмес, куралдын алсыздыгынан деп окко учуп, шегинип жатат деп намыстанып, өзүнүн алгачкы куралын жасатты. Бирок аны тапкычтыгын өзү билбегендикке сылтоолошуп, кылмыш деп табылып, жазалоого өкүм чыгарды. Бирок анын ойлоп тапканы жөнөкөй нерсе эместигин кокустан байкап калган аскер чиновниги аны түрмөдөн сактап калган. Ошодон кийин гана курал ойлоп табуу ааламына жол ачылган. Ошонун урматына автомат Калашников номун алган. Азыркы учурда автомат Калашниковдун ар кандай үлгүдөгү куралдар баштады. АК-47 АК-47 1947 жылы чыккан, салмагы 3,6 килограмм. Ок жок 5 патрон 3,3 килограмм. Начальный скорость поля метр техникасына 815 метр. Атуу аралыгы сырык дальность 900 метр. Максимальный дальность 3000 метрге чейин жетет. Магазин патрон 30 ок батат, калибр 716 мм. Демек балдар, кыскача АК-40 боюнча маалымат алдык. Эми жарым чачып кинону үйрөнөбүз. Бул автомат Калашников АК-40. Чачып кинодо негизинен 10 этап менен чачып жыйнайбыз. Биринчи, магазинди алабыз, передачасын түшүрөбүз, үчүнчү пеналды алабыз, андан кийин төртүнчү шомпол, бешинчи стволный коробка, алтынчы возбросный механизм, жетинчи затворы рамы, сегизинчи затвор за затворы рамы, тогузунчу газовый трубканы и газовый трубканы өзүн алабыз. Бул жарым чачып жүйнө. Кайра жыйнаганда акыркы газовый трубкадан баштайбыз. Биринчи газовый трубканы салабыз. Андан кийин затвор рамына бириктирип, катуу тутуп салабыз. Буну салган соң возбросный механизм, стволный коробка, андан кийин курчокту бир аз көрөбүз, передачаны көтөрөбүз. Көтөрүлгөн соң бул жерде биринчи пеналды салабыз, андан кийин шомполду салган соң магазинди салсак, жарым чачып жүйнө аяктайт. Бул жарым чачып жүйнө. Демек балдар, түшүндүңөрбү? Кийинки сабакка чейин сак саламатта калыңыздар. Кандай турабыз? 11-чи А класс Баракиновдурмузга 10-чи А класс Камилденова.
Eleman, давай.